тахаджуд намазына жеңіл ойғону үшін себеп бола тұрған иштер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Газали рахматуллах алейхи түнді ойғонуға себеп бола тұрған іштерді екіге бөлген. Біріншісі, сыртқы көрініштегі себептер бұлар түрді. Бірінші, аз тамақ жеш. Анткени көп тамақ жеп ичүү, көп су ичүүгө себеп болот. Көп су ичүү уйкуну келтирет. Ошонун себебинен түндө туруу кыйын болуп калат. Имам Газали рахматуллах алейхи мындай деген: бул түндө намаз окууга жардамчы боло турган эң чоң бир себеп. Экинчиси, күндүзгү иштерди жеңилдетүү. Анткени каттуу чарчагандыктан уйку келет. Үчүнчүсү, күндүзү бир аз убакыт эс алуу. Анткени бул түндө турууга таасирин тийгизет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндүз бир аз дем алуу менен түнкү ибадатка жардам алгыла деп айткан сөзү жеткен. Омар радиаллаху анху өзүнүн кызматчысына күндүзү бир аз убакыт дем алып алууга буйруганы тууралуу имам Мужахид рахматуллах алейхи риваят кылган. Төртүнчүсү, күнөөдөн сактануу. Анткени адам күнөө жасаган кезде жүрөк каттуу боло баштайт. Ал эми катып калган жүрөк Аллахтын мээриминен алыс. Бир адам Хасан Басри рахматуллах алейхига келип, мен түндө туруп ибадат кылууну жакшы көрөм, жана турууга даярдык көрөмүн. Бирок жалкоолуктун себебинен тура албай каламын деди. Ошондо ал киши сенин түндө турууңа күнөөлөрүң тоскоол болуп жатат деп жооп берди. Суфьян Саури рахматуллах алейхи мындай деген: бир күнөөнүн себебинен 5 ай түндө туруудан кур калдым. Ошондо адамдар ал кандай күнөө деп сурады. Суфьян Саури ыйлап дуа кылып жаткан бир кишини көрүп, бул рия кылып жатат деп ойлодум эле. Абу Сулайман Дарони рахматуллах алейхи адам бир гана күнөөнүн себебинен жамаат менен намаз окуудан кур калат деди. Имам Газали рахматуллах алейхи айтты: бардык күнөөлөр жүрөктө каттуулукту пайда кылып, түндө туруп намаз окуудан токтотот. Ошондуктан арам тамак жеш дагы көп таасирин тийгизет. Кандай эле адал тамак жеш жүрөктүн тазаруусуна таасир берет. Дал ошондой арам дагы жүрөктү каттуу кылып коет. Хасан Басри рахматуллах алейхи: эгер бир адам түндө намазга тура албаса, анда бул өзүнүн кылган күнөөсүнүн жазасы. Ошондуктан түндө намазга туруу үчүн күн баткан кезде өзүнүн нафсисин эсеп-кысап кылып, кандай күнөө кылгандыгын карап, бардык күнөөсүнө тооба кылып, кечирим суроо керек деди. Дагы мындай деген: күнөө кылуу жеңил болсо, түндө намазга туруу кыйын болот. Бир киши Ибрахим бин Адхам рахматуллах алейхиге келип мындай дейт: мен түндө намазга тура албаймын. Ошонун себебин айтыңыз деди. Ошондо ал киши күндүзү күнөө ишти токтот. Эгер күндүз күнөө кылууну токтотпосоң, анда Алла Таала сени өзүнүн алдында тургузат деди. Мунун сыры Алла менен сырлашуу бул чоң шарафат. Ал эми баш ийбегендер мындай шарафатка ээ эмес. Ички көрүнүштөрдөгү себептер булар дагы төртөө. Биринчиси, жүрөктү бидаттан жана дүйнөнүн кайгысынан бошотуу. Анткени дүйнөнүн кыжаалатчылыгына баткан киши түндө тура албайт. Экинчиси, акыреттин коркунучу менен тозоктун коркунучун көз алдына алып келүү. Бул адамдын уйкусун качырат. Тоус рахматуллах алейхи мындай деген: тозоктун коркунучу ибадатчыл адамдын уйкусун качырат. Адамдар бир кишиден сурады: сиз эмнеге түнү бою уктабай ибадат кыласыз? Ошондо ал киши: качан мен тозокту эсиме түшүрсөм, коркунучум көбөйөт. Ал эми качан жаннатты эсиме түшүрсөм, умтулуу дагы көбөйөт. Ошол коркунуч менен үмүттүн ортосунда турганымда уктоого чамам жетпейт деп жооп берген. Түндө намаз окуунун фазилеттери тууралуу келген аят хадистерге, ошолор аркылуу бериле турган сыйлыктарга ой жүгүртүү, кызыгууну арттырып, жүрөктөгү умтулууну күчөтөт.
4. Намазда Құран оқу арқылы Алла менен сырдашып жатамын деген сезимди жүрөккө алып келүү. Бул баян Фазаил тахаджуд. Түн ортосында жалгыздыкта окулган намаздын фазилеттери аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.